Мына футболка қанша? Досым, футболка сен үшін өте арзан. Басын айтпаймын, досым. Айтып өл де, мен басы да ең башқысы. Біз басына қарайсың қырғыздар. Досым, сен киіп көр, жарашығын көр. Басы сен үшін өте арзан. Үйге киіп барсаң, аяш танымай қалады, досым. Сапаты қандай, сапаты үшін айтып. Сапаты өте соның, досым, өте соның. Мына, жозып көр, айландырып көр, киіп көр, досым. Ең негізгісі денеге жағымды, ыңғайлы, досым. Жұмшақ. Басын айтшы. Басы сен үшін өте арзан, досым, айтпаймын. Сен бірінші киіп көр, анан айтам, досым. Так, мынандай түрлері. Қарасы, ағы, көгі, қызылы. Ең негізгісі бардық светтер бар екен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, сак саламатсыздарбы? Жаздын келиши баарыбызды кубандырды окшойт. Кычыраган кыштан, аябай катуу сууктан чыгып, мынакей жазга да келип отурабыз. Бул үчүн Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Жаз келди эми баарыбыз жеңил желпи кийимдерге өтүшүбүз керек. Мен азыр Баткен шаарында ачылган дал ушундай жакшынакай футболкалардын түрү менен сатып жаткан дүкөнгө келип отурам. Өзүм мына ошол кийип турган футболканы сатып алдым. Бул чыгарылышта сиздерге ушундай футболкаларды кайсы жылдан алып келип жатат, баасы канча, сапаты кандай, баарын сиздерге көрсөтүп берем. Андыктан акырына чейин толук көрүңүздөр. Футболка издеп жаткандар эркектер үчүн эң сонун чыгарылыш болмокчу. Мына жаздын келишини биринчи сизден баштаппыз да. Жакшынакай эркектер үчүн сонун кийимдерди алып келипсиз. Ушул кийимдер боюнча сизден кенен маалымат алсак, негизи бул дүкөндө кайсы күндөн баштап иштетип баштадыңыз эле? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Биз бул магазинди кече эле ачтык. Бүгүн экинчи эле күн иштеп атабыз, Кудай буйрса. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биз бул дүкөндүн ачканыбыздын себеби биринчиден ата мекенди өндүрүштү колдошубуз керек. Экинчиден ошол өзүбүздүн баткендиктерге, жердештерге аз да болсо ошол кийим жагынан болсо дагы салым кошойлу деген ниетте ачып отурабыз. Негизи бул футболкалар өзүбүздүн эле Бишкек шаарында тигилет. Бишкек шаарында 10 жылдан бери тигип, ошол Казакстанга, Россияга экспорттоп келишкен. Азыр эми ошол досторубуз менен биргеликте ошол Баткенге дагы ачууну туура көрдүк. Бизде суроода айтып атпайсызбы, чет өлкөлөргө дагы кошуна өлкөлөргө экспорт болуп атат. Демек, суроо талап жогору, кийимдин сапаты жакшы. Албетте бул бирөөсү алып көрсөтпөйсүзбү? Футболкалардын сапаты баары эле жакшы. Бизде Nike, Lenin, Puma, Adidas бардык бардык түрлөрүнөн бар. Мынандай жакалуу футболкалар дагы бар. Классика десе дагы болот. Сапаттары өтө мыкты деңгээлде тигилген. Материалдары дагы эң жакшы. Анан жалпыны кызыктырган эң негизги нерсе бул баасында, урматтуу туугандар. Ушул футболкалардын баарын жакалуусундагы, мына жаштардын футболкаларындагы, чоң размердегилерин дагы баарынын баасын 350 сом кылып койдук туугандар. Бар бирде 350 сом. Баардык футболкалардын баасы 350 сом. Жакалуу, жакасыз, спортивный, классический бүт бар, полка, баарына кетип турган. Баары, урматтуу туугандар, ушул жерде турган футболкалардын баары 350 сомдон. Бул жерде сиздерге жаккан цветтерин, сиздерге жаккан размерлерин баарын таап беребиз, урматтуу туугандар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде ушундай футболка менен иштешүүнү каалагандар болсо, биз менен байланышсаңыздар, сиздерге оптум мындан дагы арзан баада жеткирип беребиз. Арзан баада, демек, дүң баада ала тургандарга жеткирип бересиз. Ооба, эгерде дүң баага ала тургандар болсо, байланышсаңыздар, сиздерге ошол түз, ушул футболкаларды тигип аткан цехтен сиздерге прямой жеткирип бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар азыркы күндөчү. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин экономикасы, базар экономикасына көрсөтсөк, баары эле кымбат.
Андыктан бул жерде футболкалар арзан. Маселе жаралышы мүмкүн, суроо жаралышы мүмкүн да, арзан эмне үчүн арзан, сапаты кандай экен деп. Сапатынан эч кам санабаңдар. Сапаты дал ушундай эле кымбат баалуу 1000 сомдук футболкаларда эле сапаты аябай сонун экен. Мен өзүм бирөөнү алдым, жана башында көрдүңүздөр. Бул дүкөнгө баарыңыздар келиңиздер. Урматтуу мырзалар, жаздын келиши, жеңил желпи кийиниш азыркы учурдун талабы. Андыктан ушул жерге келип, ушул дүкөндөн сонун футболкаларды тандап алсаңыздар болот. Сизге рахмат. Эми биз дарегини түшүндүрүп кетели элге. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Мынакей, көрдүңүздөр, бул дүкөн Баткен шаарында ачылган. Жаңы Баткен шаарында торговый центр ачылган. Мурат Салихов көчөсү, мына көрүп бул жарабында мынакей түзүшүнө Мадина соода борбору. Дал ушул Мадина соода борборунун бет маңдайында ачылган Салиха соода борборуна келесиздер. Салиха соода борбору. Дал ушул Салиха соода борборунун биринчи кабатынан ушул эшик менен киресиздер. Кийин сатып жаткан футболкаларды сатып жаткан дүкөндүн номери ушул 11-дүкөн. Ушул жерге келесиздер. Кийиндин баары ушул жерде. Барыңыздарга жагымдуу маанай каалап, мен сиздер менен коштошом. Андыктан биздин чыгарылышты ар дайым көрүп туруңуздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ой пикириңиздерди дайым калтырып туруңуздар. Биз ар бир биздин көрүүчүнүн ой пикири менен сөзсүз түрдө түзөнөбүз, дал ушундай аракет кылып кете беребиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, сонун футболкаларды алыңыздар.